Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Алтынбек уулу Нурдин. Сарычелек коругундагы тонолгон миллиондор маселесин көтөрүп келем. Президентибиз Садыр Нуркожоевич бийликке келген күндөн тарта өзүм туулуп өскөн Сарычелек коругундагы тонолгон миллиондор маселесине көңүл бурулабы деген ойдо бул иш башталган. Тилекке каршы арадан 4 жыл убакыт өтсө дагы ал миллиондорду ачканга 30 жылдан бери Сарычелек коругун тоноп келгендерге эч кимдин эрки жетпей келет. Азыркы күндө мамлекет кызматкерлери тарабынан Сарычелектин сасыгы атка конуп отурам. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кадыршаевич, өзүңөр жеке көзөмөлгө алып 4-5 ай аралыгында 5 миллиондон 10 миллион сомго жакын тонолуп аткан Сарычелек коругундагы миллиондорго көңүл бурат деген терең ишеничтемин. Азыркы күндө кече гана Москва шаарынан учуп келдим. Ошол жакта дагы арыз жазып, Сарычелек коругунда миллиондор тонолуп атыр деген айылдаштардын кебине караганда арыз жазылган. Арыздын негизинде жакында 2 апта мурда аудит тарабынан текшерүү жүрүп, 2 ай аралыгында 755 миң сом Сарычелек коругуна зыян келтирди деп таап чыкты. Ошондой эле 2023 жылы дагы 500 миңге жакын акча каражатын мыйзамсыз банкка кириштебей жумшады деп таап чыккан. Тилекке каршы мына акыркы 2 жылда дагы коррупциялык иштер болсо дагы мамлекет тарабынан эч кандай көңүл бурулбай келет. Мындайча айтканда, Сарычелек коругундагы тонолгон миллиондорду ачууга министр, губернатор, акимдердин эрки жетпей келет. Урматтуу Камчыбек Кадыршаевич, президентибиз Садыр Нуркожоевич кереметтүү Сарычелектеги тонолуп аткан миллиондорго көңүл буруп, өз көзөмөлүңүздөргө алыңыздар. Видеонун автору Алтынбек уулу Нурдин. Сарычелек 2024 26 июль.